Көчкө Сактановдун Маркумдар үнү деген чыгармасы бар. Ошондо Капар Айтиев 20-жылдары билес Бишкек шаарына келген да, Фрунзе шаарына келген, поезд менен келген. Өзүңүз айттыңыз, жүк ташуучу өзүнчө линия бар, анан адамдар ташый тургандар. Туурабы? Мен билгенден Бишкек менен Балыкчыга дагы деле адамдар жүргүнчүлөр ташып атат. Бирок Ош тарапта, Жалал Абад тарапта мурда ташуучу эле. Азыр мен бир да көрө элекмин да. Ал жак эмне үчүн токтоп калды? Кайра жаңыртуу ушул долбоордун алкагында кылса болобу? Азыр бул боюнча эгер уруксат берсеңиз, Кыргыз темир жолунун жетекчисинин маалымат көбүрөөк болуш керек, жооп берип койсун. Кечиресиз, дагы бир жолу суроону кайталап бересизби? Ошо Көчкөн Сактановдун чыгармасында 20-30 жылдары бул жака Жалал Абадтан, Оштон отуруп алып Бишкекке келип атат, Ташкент аркылуучу. Азыр эми жүргүнчүлөр ташый турган поезддер мен билгенден Бишкек менен эле Балыкчынын ортосунда калды. Бирок ошол Ошто, Жалал Абадта жүргүнчүлөрдү ташыганын көрө элекмин да канча жылдан бери. Тагыраак айтканда өткөн кылымдын 30-жылдарындагы деңгээлден аркага кетип калып атпайбызбы? Ушул келген кредитпи, каражаттын алкагында жүргүнчүлөрдү ташуу ошол Ош тарапта, Жалал Абад тарапта ушуну кайра жандандырса болобу? Ушул каралганбы, мүмкүнчүлүк барбы? Саламатсызбы, Нуржигит Кадырбекович. По этому вопросу, да, мы отрабатываем. Сейчас немного дополню информацию. Не только пассажирские Балыкчы, Бишкек. У нас есть международные перевозки. Это в Казань, Новосибирск. Также Кыргызстан ничего айтып атам. По Кыргызстану у нас получается и в сторону Кайынды есть Токмок, Кант, Быстровка. Все эти пути мы проводим. Да, есть такая практика, то что на южную часть у нас нету. Почему? Потому что, как вы знаете, север-юг, я ранее сказал, он не соединен. Если будет проходить северная часть, например, до южной части регионов, будут проходить два этапа, две страны, это Казахстан и Узбекистан. У каждой страны свои ставки по тарифам. Соответственно, тариф будет очень дорогой. Да, в действительности, раньше в советское время курсировал поезд Ташкент-Бишкек и проходили эти границы. Но, как вы знаете, в то время мы все были одним единым союзом, поэтому и тарифов не было. Сейчас, соответственно, вот, у каждой страны есть свои тарифы по поездной части, поэтому немного по тарифам это будет очень невыгодно и затратным. Сейчас мы прорабатываем вопрос по пассажирским перевозкам с Ташкента до Балыкчы с узбекскими железными дорогами. Очень надеемся, что этот маршрут мы проработаем совместно с узбекскими коллегами. До этого также у нас есть, в 2022 году мы проработали вопрос с Европы. Первый поезд с Европы, с Германии прибыл на станцию Балыкчы. И в этом году также этот поезд очень интересен был европейским жителям, поэтому каждый раз будем наращивать, будем стараться. Рахмат. Өзүңүз айттыңыз, тарифтер жогору болуп атат, ошол эле мезгилде Ташкент менен Бишкекти байланыштыра турган линияны, Балыкчыны байланыштырган линияны карап атабыз депчи. Ошондо эмне болду? Тариф маанилүү болбой калат кайрада. Да, идет, все упирается в тариф, поэтому очень тяжело сопоставить именно с... Эми адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек да, тандоо. Мен кечээ мисалы Боджо шаарынан бул эми баш аягы бир 1000 километрдин тегерегиндеги аралыкты Кытайда Пекинге чейин бат эле бир 5 саатта басып койдук да. Мындайча айтканда, Баткенден Бишкекке 5 саатта келгенде бир убакыт болду. Азыр бизден Баткенден жок дегенде 18 саатта келет. Эми 21 кылым, адамдарга транспорт тандоо эркиндиги да керек. Мурдагы заман башка болчу, билесиз, мурдагы бийликтин убагында Өзбекстан бир эле темир жолду эмес, башкасын да жаап койгон. Андан бери канча заман өзгөрдү. Азыр эркин кирип чыгып атабыз. Азыр болсо айди менен кирип чыкканга мүмкүнчүлүк ачылды. Менимче бул тармакта сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек, анткени адамдарга тандоо, каалаганы поезд менен келсин, каалаганы чет өлкөгө деле, ошол Өзбекстанга деле поезд менен бара тургандай болсун. Анткени көп туристтер барып атпайбы азыр машиналар менен. Ушул жагын карап көрүңүздөр. Экинчи суроо, бизде канча жүк ташыган вагон бар, канча адам ташыган вагон бар, канча локомотив бар? Кечиресиз, Нуржигит Кадырбекович, буну биз кат түрүндө берсек болобу, бул ДСП маалымат.
Макул эми, макул. Эгер ЛДСП болсо ушинтебиз да. Анан Кыргызстанда мисалы эл жашаган пункттарды бириктирген линиялар бар, темир жол линиялары, туурабы? Анан өндүрүш комплекстери бириктирген темир жол линиялары бар, Чарбалык маанидеги. Кыргызстанда мисалы ошол эле жүк ташуу обороты деп коет, айлантуусунда канча пайызды түзөт? Ушу темир жол менен ташыгандар. Азыркы учурда Грузооборот деп коет го? Автоперевозка менен салыштырмаңы Авиаперевозка ат араба менен ташыгандардын арасында канча пайызды түзөт? 20%. Көбөйүп калыптыр. Мага берген маалыматтар боюнча андан азыраак болуш керек эле. 10% болгон, азыр 20%. 2015 жылдары бир маалымат окудум эле. Эгемендүүлүк алганда Кыргызстанда темир жолдун узундугу 470 болчу, кийин 430га түшүп калды, кыскарып баратат деп. Ушул чынбы же жалганбы? Чын. Эмне үчүн кыскарды? Эмненин себебинен? Демонтаж болгон, көбүнчө путтарды частный структураларга берилген. Ошондой маалымат. Эми башкалар өнүгүп кеңейтип атат. Азыр Өзбекстанда билесиз, чоң шаарлардын баардыгын тез жүрүүчү поезддар менен бириктирип койду. А бизде тескерисинче кыскарып баратыптыр. Балким бир менеджментке өзгөртүү киргизиш керек. Мисалы Японияда JR деген компания бар. Ошол сыяктуу жеке компаниялар менен кызматташ керек. Ушу мамлекетте бирдеме калса эле ушу кыскарып азайып бараткан өкүнүчтүү да. Эмне себептен ушундай болуп атат деп ойлойсуз? Ну, я не могу сказать, открыто говоря, что в прошлые годы были. Сейчас у нас совсем другая программа. Мы все пути, которые принадлежали Кыргызстан-Межелу и неправильно были распределены в частные руки, мы это все возвращаем вместе совместно с транспортной прокуратурой. Также, как вы знаете, мы начали свое строительство дороги, поэтому в этом пути мы идем, я думаю, в правильном русле с поддержкой депутатов, несомненно. Ну, сказали, что совсем совершенно другая программа, но считаю, что сегодня мы будем назначать точку отсчета, да, и будем внимательно отслеживать, насколько будет расширяться в будущем в рамках реализации данной программы. Раз вы считаете, что это современная программа, другая программа, я очень надеюсь, что будет какой-то эффект такой наиву, да. Анан дагы жыйынтыктоочу суроо. Мурда мен билгенден Шамалды Сай менен Сүлүктүнү бириктирген темир жол бар болчу, Өзбекстан аркылуу. Азыр тариф эмес деген менен баары бир кызматташ керек, анткени түзөтөт эмеспи ошол жактардан. Мисалы, ошол эле Сүлүктүнүн көмүрүн ташый турган болсок, тариф жогору болсо дагы эми чоң көлөмдө келет да поезд менен. Баары бир тариф маселесин сүйлөшүш керек биздин кошуналар менен. Менимче аларга деле бул кызык маселе. Тарифке караганда дагы ортодогу соода жүгүртүү маанилүү. Мен ишенем, өзбек туугандар муну бизден да жакшы түшүнөт. Анан тарифке шылтап эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй жөн калтырбаңыздар. Мына бизнес менен алек болгондорду караңыздар, бүт автомобиль менен ташып, Бишкек болуш жолун эми гана ремонттап бүткөндөн кийин кайрадан чоң жүк ташуучулар каттап, жолдор бузулуп атат да. Мунун мааниси аябай чоң. Ошон үчүн сүйлөшүүлөрдү кыласыздарбы? Өлкөлөр аралык темир жол аркылуу коммуникацияны күчөткөнгө. Сөз. Чоң рахмат.